ниет адамдын жашоосуна жана акыретине өтө маанилүү. Жакындарыбызды чындап чын жүрөктөн жакшы көрсөк, жаны чыгып кетелекте ыйманына, динине, жүрөгүнө, акыретине кызмат кылышыбыз керек. Шайтандын ыкмалары кандай болот да ошол ниет маселеде. Ким үмүтсүздүк жыттанган сөздөрдү сүйлөй баштаса, Аллах Тааланын күч кудуретке ээ экендигинен күмөн санап баштаган болот. Эң чоң көйгөйлөрү кайсылар? Чынчылдык, бейишке жетелеген сыпат, жалган, дозокко жетелеген сыпат. Неге ошол биригүү кыйын болуп атат, бирок бөлүнүү ошончалык оңой болуп атат? Бир адамдын материалдык жагы көтөрүлгөн сайын моралдык жагы да кошо көтөрүлүш керек экен да. Адамдын табияты бузулса эмне болот? Диндеги эрежелерди адам карманбай турган болсо, анын табияты бузулуп кетет. Жер бетинде жаратылган жандыктардын ичинен эң баалуусу инсан. Үмүт жана келечек тууралуу бир-эки сөз кылалы. Акыркы сөзүм ушул. Өткөн чакты күңүрт караган адам келер чакты да күңүрт карайт. Өткөн чакта Кудай Тааланын жакшылыктарын көрө алган адам келер чакта Кудай Тааланын жакшылыктарын үмүт менен жашайт. Бүгүнкү күнүбүздө жаштар кандай сапаттарын өнүктүрүш керек өзүндө? Бул жаштар бизге үмүт берет. Мындай жаштарыбыз арабызда болгон учурда иншалла өссөк өнүгөбүз, арка кетпейбиз деген ойдомун. Ассаламу алейкум ардактуу көрүүчүлөр, эфирде Заман подкасты. Биздин башкы өнөктөшүбүз Бакай Ислам менен биргеликте бүгүнкү көрсөтүүбүздү сиздер үчүн тартуулайбыз. Бүгүн биздин студиябызда коомдук жана диний ишмер Максат Таласбаев агайыбыз келип отурат. Кош келиңиз. Бүгүн буюрса сиздер менен биргеликте мына Максат байкем студиябызда эң бир коомчулукта адам баласына пайдалуу темаларды козгогонго, талкуулаганга аракет кылабыз. Мына бүгүн биз мусулмандардын абалы, көйгөйлөр жана чечимдер тууралуу сөз кылабыз. Эң эле оболу ушул ар бир көптөгөн биз подкасттарда дин устаз сөз кылдык. Ушул дайыма биз сүйлөшүп ушул ниетке кайра такалып калабыз. Ар бир кылган ишибизде ниет өтө маанилүү. Динибизде дагы көптөгөн китептер, көптөгөн хадис китептери, имам Муслим, имам Тирмизи, имам Бухари бүт баары ушул иннамал амалу бин ниет, амалдардын баары ниеттерге байланыштуу деген хадис менен биргеликте башталат. Сахабаларыбыз дагы ушул я Расулалла кызмат кылып чарчаган жокпуз, ниеттерибизди жаңылап чарчадык деген сөздөр бар. Себеби бул ниет адамдын жашоосуна жана акыретине өтө маанилүү. Ошондуктан устаз ушул ниет тууралуу сөздү баштап койсок. Бисмилла. Башта ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Алла Таалам бул кылып аткан кызматтарды берекелүү кылсын, жогумдуу, пайдалуу кылсын иншалла. Нурстан байке айткандай, ниет тууралуу кайра-кайра сүйлөшүп турганга, кайра-кайра бул маселени козгоп турганга ылайыктуу тема. Анткени ниетибиздин натыйжасын дүйнөлүк жагынан да, акыреттик жагынан да көрөбүз. Адам баласы эмнени ниеттенсе, эмнени максат кылса, көздөсө, натыйжасы ошого жараша болот. Башта бир аз ачыктама болуп киргизип коелу. Ниет деген сөз биздин кыргыз тилине өзү ошол динибиз менен кошо келген, арабчадан келген сөз. Ниеттин өзүн алып туруп түз кыргызчага которсоңуз, жүрөктөн чыккан чечим болуп которулат. Анан бизде көбүнчө кыялданып алганын, элестетип алганын, ойлонуп алганын, таасирленип алганын мен ниет кылдым эле деп коет да. Ал ниетке кирбейт. Ал ниетке чейинки этаптарда. Кээ бир устаздарыбыз бул 7-8 этапты санайт. Ошонун 6-сына 7-синен ниетти коет. Ошол демек адам бир нерсеге кыялданса, элестетсе, ошондон таасирленсе, ошонун аркасынан кайра-кайра ойлоно берсе, бара-бара ал ниетке айланат дагы, жүрөктөн чыккан чечим болот дагы. Ошол жүрөктөн чыккан чечими анын бактылуу же бактысыз экендигин эмне кылат? Белгилейт, дайындайт. Анан буга да бир аз мисалдаштырып койсок болот. 2013-жылы эсимде. Кеспеш жакта бир мечитте жума намазы окуп калдым. Ошол жерде биздин Нурбек деген устазыбыз имам болчу. Ошол киши жумада бир мисал айтып атат. Мен кыскараак айткан аракет кылайын. Бир күн мечитте отурсам дейт, бир жигит келди дейт. Устаз
молдеке бир маселе бар депчи. Айта бер угуп атам деп айтсам дейт. Жубайым бар болчу, өзүм бээрде иштейм, тээрде иштейм. Көрүнүп турат дейт, акчалуу зыңкыйган жигит экен. Аялым жоолукчан, 5 маал намазы бар аял. Анан тойго бардык, бир аз мен ичип алдым дептир. Анан антрак болгондо бийлеп баштайт го. Бийлеп баштасак, досторум барып, аялымды, анан башкалардын аялдарын чогуу бийге чакырса, мен аялым аларга отказ кылыптыр дейт, бийге чыкпай коюптур. Анан келип досторум айтты дейт, аялың бой көтөрүп бизди признавать этпей койду депчи. Анан келип эмне мен досторум бийге чакырса чыкпайсың десе, башымда жоолугум бар, намазым бар, боюнда да бар экен, курсагым чампайып турат. Сен өзүң ойлонсоң боло дептир. Ошол жерден ал киши от алып кетип, паланчанын баласы паланчанын кызына талак деп жазып колуна карматып коюптур да. Анан Нурбек молдеке айтат, устаз айтат, алдыма келип, ушу маселени чечип бериңиз. Буга чейин 3 кызым бар болчу, ал 4-үнчүсү курсагындагы эркек экен. Мен бир жолун таап жарашышым керек. Анан мынтип актанып баштады дейт. Оюмда жок болчу, кармана албай калдым, кичине арак ичип алдым эле, ушундай да актанып баштады дейт. Нурбек устаз айтат, мындай көздөрүн карап айттым дейт, актанма дедим дейт. Сен башта ниетиңди бузгансың. Мындай болсо минтем, тигиндей болсо тигинтем, мындай болсо минтем деп. Аллах Таала ниетиңе жараша абал берген, ошол башта сактап жүргөн койнуңдагы отуруң, тилиң эмне болуп калды? Чыгып калды. Эми бул маселеңди мен чече албайм. Анда Раматылык Чубак устаз муфтиятта фатва бөлүмүндө иштечкен. Ошол устазга барып жолугасың, маселеңди ошол чечет дедим дейт. Ушу сөздү айтсам, тиги маңдайымда отурган жигит айтты дейт. Жанымда жүргөндө айттыңыз эле, точно ошондой болгон депчи. Демек, бир учурларда адам ниетин буза турган болсо, бир учурларда адам ниетин оңдой турган болсо, Алла Таала бузулган ниетине дагы, ошо оңдолгон ниетине дагы жараша абалы ортого чыгыш үчүн Алла Таала атмосфера создавать этет. Ошо менен адам эмне кылат? Беттешет. Көбүнчө чала баамда биз байкап жүрөбүз. Адамдар жакшылыкка же жамандыкка беттешкен маалда, айрыкча жамандык менен беттешип калса, кайсы күнөөм үчүн, анан кайсы үчүн деп даттанып баштайт. Негизи жакшылап архивин караса, бир канча убакыт мурун бузулган ниетинин эмнеси, натыйжасы. Буга да бир мисал берип койсок болот. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам канатын астына алып коргогон, бүтүн кадырын, малын жумшаган пайгамбарыбыздын атасы менен бир тууган абасы Абу Талиб. Өмүр өткүнчө пайгамбарыбызды коргойт. Бизде кичине жалпак тилге салып айтсак, до конца турат. Анан убакыт сааты келет, өлүм төшөгүн жатат. Өлүм төшөгүн жатат. Меккенин чоңдору бүт жанында. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жетишип барып, абакем ла иляха иллаллах деп кой дейт да. Акыретте сага эмне кылайын, шапаатчы болоюн, сени ортомчу болоюн дегендей. Десе тиги эми белин түздөп пайгамбар алейхиссаламдын сөзүн, калима таухидти айтайын деп ниеттенип атса, Меккенин төбөлдөрү айтат, эй Абу Талиб дейт, эр элең, көкжал элең дейт, баатыр элең, ыран элең дейт. Азыр Мухаммадтын айтканын айтсаң, Меккенин эли өлүмдөн коркуп айтыбыйды дейт, сага бул сөз жарашпайт дейт да. Десе Абу Талиб не дейт? Анда мен дейт Абдул Муталибтин ата бабамдын жолунда өлөм деп, ыйман келмесин айтпастан, эски динимде өлөм деп, ошол динде өлөт, жан берет. Пайгамбар ислам ал жерде былкылда ыйлайт, көзүнөн жаш чыгат. Абакем дейт, мага тыюу салынмайынча сага мээрим дуасын, кечирим дуасын кыла берем дейт. Ошол жерден токтотуп коюп бир сөз айтайын. Устазыбыз айтат, эмне үчүн Абу Талибке ыйман келмеси насип болгон жок дейт. Пайгамбар исламга кызмат кылбады беле? Пайгамбар исламды коргободу беле? Пайгамбарыбыздын жанында до конца турбады беле? Эмне үчүн? Анын башта ниетинде бир вирус бар болчу дейт. Неге? Мен Меккенин эң кадырлуусумун, бир тууганымдын баласы, жетимимди башкаларга чокутуп койсом, менин кадырыма доо кетет деген түшүнүк бар болчу дейт. Экинчиси болсо, тиги тууганы болгондугу үчүн, жакын болгондугу үчүн, уруулашы болгондугу үчүн коргогон эле дейт. Пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгынан, ага вахий болгон диндин, Курандын урматына коргобой эле дейт. Ошого Абу Талибтин баштагы ниети натыйжа берди, пайгамбар исламдын сунуштаган ыйман келмеси эмне кыла алган жок, айта алган жок. То есть адам кандай жашаса, ошондой өлүм менен туш болот деген сөз. Демек бир учурларда жүрөгүнөн чыккан чечими натыйжасы да ошого жараша болот деген сөз жерден көрүнөт.
Анан бул жерден дагы бизге бир сабак өзүнчө. Пайгамбар ислам ошол Абу Талиптин үйүнөн чыгаар чыкпас Алла Тааладан кабар келет. Эй Мухаммад маанисинде сенин жакының болсо дагы сен каалаган адамдар эмес, биз каалагандар ыйман келет дейт. Ыймансыз абалда, динсиз абалда өлгөндөргө мээрим дубасын, кечирим дубасын кыла албайсың дейт. Бизге да бир сабак, оор сөз. Жакындарыбызды чындап, чын жүрөктөн жакшы көрсөк, жаны чыгып кетелекте ыйманына, динине, жүрөгүнө, акыретине кызмат кылышыбыз керек. Эгер динсиз абалда көз өтүп үзүлүп кете турган болсо, анын аркасынан кылган жакшылык ихсандарыбыз пайдасы жок, мындай фазилети жок болуп калуу неси бар, коркунучу бар. Бул да биз үчүн бир сабак. Анда бүгүнкү күнүбүздө динге, исламга кызмат кылам деп чуркап жүргөн баардыгыбыз башта ниетибизди дагы бир көздөн өткөрүп коюшубуз керек. Динге кызмат кылуу менен диндин кадырын көтөрүү же өзүңдүн кадырыңды көтөрүү, динге кызмат кылуу менен калың элдин катмарына сиңип бир сөз ээси болуп, сенин сүйлөгөн сөзүңдү 7 миллион кыргыз карап кала турган абалды эңсөө же исламдын, диндин кадырын жайып, адамдарды ыйманга, динге чакыруу деген маселелер бар да. Бул жерден да ниеттерибизди не кылып коюшубуз керек? Жаңылап коюшубуз керек. Дагы бир маселе бар. Сүйүктүү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Азирети Умар келип, эй Алланын элчиси, Маккадан Мадинага көчкөндөрдүн арасында үйлөнүү үчүн көчкөндөр бар, мал дүйнөсүн сактап калуу үчүн көчкөндөр бар, соода сатуу үчүн көчкөндөр бар, Алла жананын пайгамбары үчүн көчкөндөр бар. Булардын ниеттери кандай болот деген абал болот. Бунда бир аз каша ичинде айтып коелу. Ошо Меккедеги басым күчөгөндө пайгамбар салам уруксат берип, маккалыктар Мадинага көчүп баштайт, хижрат кылып баштайт. Ошонун ичинде Аллах жананын пайгамбары үчүн динин сакташ үчүн көчкөндөрдүн жанында башка ниети менен көчкөндөр да болот. Сүйүктүү пайгамбар ислам Азирети Умарга ошол жер жооп берет. Чындыгында амалдар ниетке жараша дейт. То есть кимдин амалы кандай болот? Ниетине жараша. Азирети Умардын бул сөзүнөн кийин, пайгамбар исламдын бул сөзүнөн кийин биз бир сабак чыгарсак болот. Маккадан карасаңыз, Мадинанын ортосу 470 километр. Бир канча күн ошол көчкөн адамдар 40-50 киши чок эле көчөт. Кыйынчылык чогуу тартат. Күндүн ысыгын, түндүн суугун, таш, чөл, бутун кескен кара аскалы зоолорду чогуу басат. Бирок Мадинага барганда, Мадинага жетип барганда, ошол чогуу тарткан кыйынчылыктарынын Аллах Тааланын алдында сыйлыгы, кадыры, Кудай Тааланын алдында уурүйүнү эмнесине жараша десе, ниетине жараша. Демек көчкөндүн көчкөнү эмнесине жараша болуп калат? Ниетине жараша. Буну да биз айтып жүрөбүз бир туугандарыбызга, бул да сабак болсун. Азыр 2026-дабыз. Алла Таала өмүрүбүзгө береке берсин. 2027, 2050, 2060 жылы Аллах өмүр берип жете турган болсок, ошол маалдагы состояниябыз балки бул күнүбүздөгү ниеттерибиздин натыйжасы да. Бул бир. Экинчи жагы, Азраил келип жаныбызды suurган маалда ыйман менен өлүш же ыймансыз абалда өлүш дагы белгилүү бир мурунурактагы ниеттерибиздин натыйжасы. Дагы сөзүмдүн башында да айткам, дагы айтайын. Ниет кыргызчасы түз которсоңуз, жүрөктөн чыккан не болуп айтылат? Чечим болуп айтылат. Демек бир инсандын Аллах Тааланын алдында кадыры, баркы, жүрөгүнөн чыккан чечимдерине жараша. Мисалы, базарда машинанын баасы эмнесине жараша? Жылына, өңүнө, түсүнө, маркасына жараша да баасы. Куд ошондой эле бир инсандын дагы Алла Тааланын алдында кадыры, баркы, кадырсыздыгы же кадырлуу болуусу анын жүрөгүнөн чыккан чечимдерине жараша. Bundan дагы бир сөз кошуп койсок болот. Азирети Ибрахим алейхиссаламды динибизде бир алкап айтылган бир сөз бар. Жалгыз башына бир улутка тет адам эле деп. Азирети Ибрахим алейхиссалам жалгыз башына бир улутка тет адам болуусунун себептери эмне десе, устазы сабактарында айтат. Ибрахим алейхиссаламдын химмети, ниети, максаты, кыялы, эңсегени, каалаганы өтө жогору болчу дейт. Ошондо Кудай Тааланын алдында Азирети Ибрахим уурүйүнү эмне болгон? Жалгыз башына бир улутка тете болгон. Алла Таалам биздин ниеттерибизди оңдосун иншалла. Дагы бир бытовой мисал бере турган болсок, буну этиаттап айтайын. Бир учурлар көп жыл болуп калды буга. Атам раматылык 2019-жылы каза болду. Көп жыл мурун студент маалында. Айылга келсем, атам раматылык спортивный киши болчу. Жашы улуулап калганына карабай, 16 килограммдык кир бар го,
ошону 37 жолу 40 жолу көтөрчү да. Жашы улуу болгон мындай мощный киши болчу. Биздин Нурсултан байкенин атасы да көз тийбесин. Сон спортивный киши го. Анан бир күн келсем ошол турник тартынып спорт менен алектенип атыптыр. Анан атам Алматылык экөөбүз жакшы сүйлөшчүк. Анан улуу баласы болуп мен менен тамашачынын аралаш сүйлөшөрчүк да. Анан бир күн атам айтат, Максат сен дагы спортуңа кара дейт. Бир аз чурка бас, эме кыл. Спорт менен алектен дейт. Ошондой аракетте ниеттемин десем, атам Раматылык айтат. Өзүңө тың болбосоң көчөдөн таяк жеп каласың депчи. Анан атам айттым, ата, ден соолук үчүн баягы дагы мындай продуктивный болуш үчүн спортко ниет кылалык. Таяк жеп калыш үчүн эмес десем, атам Раматылык, сен көчөдөгүлөрдү билбейсиң. Азыр коом башкача деп калды. Анан айлар өттү, жылдар өттү. Бир күн келсем атам айтат, Максат сен туура айтыпсың дейт. Ниетке жараша болот экен дейт. Мен дайым турник тартсам, спорт кылсам, бирөөдөн таяк жеп калбаш үчүн спорт кылчу элем дейт. Качан мен машыгып баштаганда сөзсүз бирөө менен мушташып кетип атам дейт. Анан ата дедим, ниетиңизди оңдоп коюңуз дедим. Ден соолук үчүн деңиз, тың болоюн деп эме машыгыңыз. Эгер андай кылбасаңыз, ниетиңизге жараша натыйжа көрө бересиз десем, атам точно ошондой экен дейт. Муну бир аз биз бытовой жашоодо мисалдар. Ошол ишкерликте дагы, жеке жашоодо, үй бүлөлүк жашоодо, дүйнөлүк стандарттарыбызда дагы ниетибиз менен беттешебиз. Аллах Таала жүрөктөн чыккан чечимдерибизди сөзсүз маңдайыбызга чыгарат. Акыреттеги абалыбыз дагы ниетибизге жараша болот. Бир сөз менен бул теманы жыйынтыктайын, анан дагы талкуу болсо талкуулап койсок болот. Устаз айтат, бейишке кирчү адам түбөлүк Кудай Таалага кулчулук кылуу ниетинен дейт. Дозокко кирчү адам түбөлүк Аллах Таалага капырчылык кылуу ниетинен дейт. Демек, бейиш менен да дозок адамдын жүрөгүнөн чыккан чечимдерге жараша. Машалла, өтө сон болду. Бирок кээде мындай болуп калышы мүмкүн да. Жакшы ниет менен бир ишти баштайсың, бирок ортодо же аягында ниети бузулуп калат да. Ошол шайтан да иштеп атат да. Анан ошол шайтандын ыкмалары кандай болуп атат да, ошол ниет маселеде. Негизи ошол алымдар, устаздар жакшы сөз айтат. Жакшы иш башталганда, жакшы иш кылынып атканда, жакшы проекттер амалга ашып атканда, анын душманы, тоскоолдук кыла тургандары көп болот дейт. Бул адамдардан да болот, шайтандан да болот, шайтан сымал адамдардан да болот. Анан бизде мындай кээде сүйлөшүп калабыз. Много тоскоол болбосо, бул тоскоол болбосо, бул проекттерди мен аягына чыгарып салмакмын депчи. Анан мен коркпой, үркпөй, бир аз жумшагыраак вариант менен айта алам. Биз кээ бир тоскоолдор биз токтотуп коюп аткан болсо, анда баштагы жакшы ниет деген жерде проблема бар да. Эгер башында ниет точно боло турган болсо, анда эч бир тоскоолдук бизди тоса албайт. Эгер ошол иш токтоп калса деле башка вариант менен адам кыймылдай берет. Мисалы, мен минткенде мугалим болмокмун, тигинткенде сонун врач болмокмун, тигинтпей койгондо мен сонун юрист болмокмун деп туруп анан болбой калганын тоскоол болгон адамдарды күнөөлөп коюп атпайбы? Бул неден десе, ошол баштагы оозунан чыгып аткан жакшы ниеттей көрүнүп аткан абалы жүрөгүнөн точно чыккан эмес да. Точно чечим кылган эмес. Чечим точно боло турган болсо, ниет даана боло турган болсо, аны эч ким менимче тоса албайт. Өлтүрүп эле койбосо. Рахмат. Жакшы баштадык. Буюрса эми мындай чоң темаларга киргенге аракет кылалы. Ушул азыркы учурдагы мусулман адам баласынын жашоосундагы эң чоң көйгөйлөрү кайсылар? Сиздин оюңуз боюнча. Бисмилля. Биз буну этаттап жалпак тилге салып сүйлөшүп коелу. Башта бир нерсени сүйлөшүп алышыбыз керек. Бүгүнкү ислам дүйнөсүндөгү мусулмандардын абалы карап, анан мусулмандардын абалына жараша исламга баа берүү абалын жашап атабыз. Кээ бир темалар козгосоңуз, мусулмандардын абалын айтып туруп, абал бул боло турган болсо, анда дин деле бул деген жыйынтыкка барып коюп атышат. Мен бул жерден бир эки пикирлерим бар, айтканга бөлүшкөнгө аракет кылайын. Биринчиси, биздин мамлекетибизди эркин мамлекет, дин карманганга ылайыктуу мамлекет, кошмо мамлекеттерге салыштырмалуу Кудайга шүгүр деген жердебиз.
Ошого карабастан айтыла турган сөздөр бар. 11 жыл бир окуучу 11 жыл мектепке каттаса, 11 жыл мектепте окуган окуу программасын, эми ошол биздин окуган китептерде муфрадат деп келет. 11 жыл мектепте окуган окуу программаларын дагы көздөн өткөрсөңүз, анан ошол 11 жыл ошол окуу программасын окуп бүтүргөн балдардын жашоодогу материалдык ийгиликтерине киришпей эле коелу. Дүйнө тапканы, акча тапканы байып кеткени, 11 жыл мектепте окуп туруп анан жашоодо көргөзгөн арамга болгон мамилеси, адалга болгон мамилеси, ыйманга болгон мамилеси, динге болгон мамилеси кандай экенин карай турган болсоңуз, анан бизде мындай бир ортого сөз чыгат да. Мына мусулмандардын абалы ушундай деп туруп, анан исламга баа берүү экен деген жерден баштабадыкпы? Бир 11 жыл биздин балдарыбызды, жаштарыбызды мусулмандар же исламдын муфрадаты менен окутпай эле да. Башка муфрадат менен окутулуп атпай, окуу программасы мененчи. Ал жерде мисалы дагы эле мына баарыбыз агайларыбыз айтып жүрөт, дагы эле маймылдан тарагабыз деген пикир турат. Бүтүн 11 жыл окуган программада так илимдердин төркүнү эмнеге барып такалып атат? Материализм менен атеизмге такалып атат. Дагы эле адеиз, будеиз, бирок дагы бир сөз кошулуп калды ортого. Натура деген, натурализмдин тегерегиндеги илимдер окутулуп атат. Анан ошол окууну 11 жыл мектепке каттап окуган адамдар тилинде атасы мусулман, өзү мусулман. Анан жашоо образында жашоо образын көргөзүп атат. Биз ошолорду карап туруп, мусулмандар ушундай деген абалга барып коюп атабыз да. Бул да бир жагынан адилетсиздик. Эгер чынында мусулмандардын абалын өзгөртүүнү кааласак, мусулман деген паспортто алып жүргөн кишилердин өңүн, түсүн, туруш тулпатын өзгөртүүнү кааласак, 11 жыл мектепте окугандай эле дагы бир 11 жыл диндин, имандын сабагын окуй турган абалды да ортого киргизиш керек деген пикирдемин. Негеден ошол жерден анан оңолбосо оңолбойт да. Анан ошол жерден анан мусулмандардын абалы тууралуу сөз козгосок боло турган жердебиз. Анан бул бир жагы. Дагы бир жагы бар. Буну баса беле айтып коелу. 1911 жылы Устат Саид Нурси азыркы Сирия мамлекетинде, мурун Шам деп аталган, ошо борбордук мечитте хутба окуйт. Ошо хутба окуганда жалпылап айтканда бир 8 көйгөйдү козгойт. 6 болсу катар тизилип айтылган, 2 болсу өзүнчө. Мен ошол көйгөйлөрдү бир көздөн өткөрүп чыксак, бир канчасын бул жерде чөчүп койсок болот. Бул күндө дагы ошол учурда 100 канча жыл мурун айтылган көйгөйлөр бүгүн да бар. Ушул момент бетме бетпиз. Мисалы ошол жерде 2 тема айтылат башта. Биринчиси, ислам дүйнөсүндө мусулмандардын абалы кандай десе, устат айтат, мусулман көрүнгөнү менен материалисттик көз караштан даана таасирленип калгандыгынан дүйнөдө болсун, боло турган болсо биякта болсун деп дүйнөнү негизги максат кылган бир коомго айландык дейт. Акырет темасы козголсо, барганда көрүп отурарбыз деген абалга келдик дейт. Биринчиси. Экинчи көйгөйдү козгойт устат. Экинчи көйгөй эмне дейт? Бул материалисттер, анан натуралисттер маданият деген сөздү калкан кылып бетине карманып, сөздө эмне байке? Маданият. Аркасынан бүтүн ыймансыздык, ыйбасыздык, динибизге, ыйманыбызга туура келбеген ахлаксыздык, адепсиздик жашоо культурасын устат айтат, жашообузга сиңиргенге аракет кылып атат дейт. Азыр 1911-де айтылган ошол маалда көйгөй бүгүн сиңип ошол абал менен бетме бетпиз. Мисалы кичине кагаз короп бир аз айткан аракет кылып турган болсок, жай келип атат, көрүп атабыз кыздарыбыздын абалы кандай, эркектердин абалы кандай, көлдүн тегерегинде абалыбыз кандай экенин көрүп атабыз. Устат ошол сөзү менен айтып туруп бир сөз айтат дагы аягында. Бул маданият деген сөздү калкан кылып карманып, бүтүн маданиятсыздыкты жайганга аракет кылды. Үммөт бүгүн бул коркунуч менен бетме бет дейт. Андан чыгуу жолдорун айтат. Чыгуу жолдорунда бир аз кыскача токтолуп коелу, анан дагы улайбыз иншалла. Чыгуу жолдор устат айтат. Бүгүн динди, иманды, Куранды, сүннөттү илимий деңгээлде бир, мантыкка, акылга туура келген абалда 2, далилдүү деңгээлде 3. Анан ушул оору менен ооруп калган, ушул ыймансыздык, ыйбасыздык абалы менен бетме бет болуп калган адамдардын түшүнө турган тили менен түшүндүргөнгө муктаждык бар дейт. Анткени баарыбызга маалым, белгилүү бир оорулардын белгилүү бир дарылары бар. Ар ооруга өзүнүн дарысын бербесек, ал айыкпай турганда да абалдабыз. Анан берки 6 абалды дагы кыскачараак айта турган болсок, баягы 3-4-төнү бисмилла.
биринчи устат айтат, биринчи оору бүгүнкү мусулман дүйнөсүндө үмүтсүздүк оорусун жуктурат дейт. Үмүтсүздүктүн ичинде 2-3 сөз бар. Биринчиси ошол жерде козгогон тема ушул. Динине таандык маселелерде үмүтсүз дейт. Мындайча айтканда, ислам дүйнөсү, мусулмандардын абалы мындан кийин өспөй калды, өнүкпөй калды, оңбой калдык деген вирустар кирип кетти дейт. Анан дагы мен кошумчалап айтып коеюн, бул жерде үмүтсүздүк дагы бир натыйжа берет экен. Бир адам өзүнүн динин, улуттук баалуулуктарын карманып туруп үмүтсүзгө түшүп кала турган болсо, анда башка дин өкүлдөрү, башка маданият өкүлдөрүнүн жанына келгенде өзүн кыжалат сезип, алардын алдында өзүн байкуш сезип, алардын астында эки колдун төшүнө коюп мындай жүгүнүйө турганда абалга түшүп калат экен. Бул ошол дининен, өзүнүн улуттук баалуулуктарынан, диндик көз караштарынан үмүтсүзгө түшүп калуунун неси, натыйжасы. Анан урматтуу бир туугандар, дагы баса белип айталы, бул дүйнөлүк жагынан да үмүтсүздүк маселеси бар. Аны сүзөт, буну сүзөт окшош болсо үмүтсүзгө түшөт. Не сөз козгосо болбой калды, бүттүк, түгөндүк деген сөздөр сүйлөп баштайт. Мен баса белип айтканга аракет кылайын. Ким үмүтсүздүк жыттанган сөздөрдү сүйлөй баштаса, Аллах Тааланын күч кудуретке ээ экендигинен күмөн санап баштаган болот. Ким үмүтсүздүк жыттанган сөздөрдү, үмүтсүздүктү камтыган атмосфераны жайылтканга аракет кыла турган болсо, ал шайтандын динине кызмат кылат. Дагы бир сөз бар бул жерде, эйис батаклыктыр дейт. Үмүтсүздүк бир баткак болотого окшош дейт. Ким үмүтсүзгө түшүп калса, не кыймыл кылса эле баткакка бата берет. Ошондуктан устат 1911-де айткан сөз ушул. Биринчи оору бул эмне? Үмүтсүздүк. Экинчи оору, буну дагы баса белип айталы, мындай жалгандын кенен не болуп кетсе, жайылып кетүүсү. Бизде баягы динибизде бир эреже бар. Баарыңыздарга маалым. Жалган айтуу, аманатка кыянат кылуу, сөзүндө турбоо, минимум себептерден улам урушуп, жаңжалдашып кетүү бул эки жүздүүлүктүн неси, сыпаттарынан. Эгер бүгүн адам баласы дегеле жер бетинде инсаният бул жалган маселесин даана көздөн өткөрүп, бунун акыбети каяка апара тургандыгын жакшы байкабасак, бири-бирибизди алдоо менен алдап кеттим дегендей ийгиликтүү көрүнгөнү менен чын-чынына келгенде ал өзүн өзү эмне кылган болот? Алдаган болот. Өзүн өзүнө эмне кылган? Зыян кылган болот. Буну да бир колго алып детально сөйлөшүп коелу. Жалгандын тетириси эмне болду анда? Чынчылдык. Чынчылдык кандай болот десе, момун, сыдык чынчылдыкты карманууга милдеттүү. Анткени чынчылдык жакшылыкка алып барат. Жакшылык болсо эмнеге алып барат? Бейишке алып барат. Адам чындыкты кайра-кайра сүйлөп баштаганда, Алла Тааланын алдында сыдык деген, чынчыл деген макамга ээ болот дагы, бара турган жери бейиш болот. Бул бир. Агайларыбыз айтат, сыдыктын, чынчылдыктын тегерегинде эмне сөздөр бар? Момундун чынчылдыгы сөзүндө чынчыл, мимикаларында чынчыл, жашоо образында чынчыл, адамдар менен болгон мамилесинде чынчыл, кыялында, түшүнүктөрүндө, жесттеринде да чынчыл. Бул бейишке бара турган адамдын сыпаттары. Устаттын дагы ошол экинчи айткан оорусу жалгандын эркин эмне кылуусу, тарап кетүүсү. Эгер динин жакшы үйрөнүп, бул сыпаттарды карманганга аракет кылбаса, жалган айткандардын арасына жүргөн адамдар жалганды тутуп баштайт дагы, бул доордо, бул учурда жалган сөзү менен жашоо образын өткөрбөсөң ишиң жүрүшпөйт дегенде пикир келет. Муну көрүп атабыз ошодо. Азыр жалган сүйлөсөң, шустрый болбосоң аркада каласың дегенчи. Бул да бир шайтаний пикирлер, шайтаний көз караштар. Буга да бытовой бир мисал берип коелу. Мисал башкачараак, бирок ошол жерге тиешелүү жери бар. Биздин бир Камар деген байке бар. Ошо сүйлөшүп отурсам айтат. Бишкекке айылдан көчүп келип, комок иштетип баштадым дейт. Анан комогум такылдатып келип, мечиттен жамаат келип, даватчы бир туугандарга дават кылып анан айтты дейт. Арак саткан арам, аракты токтотуңуз сатканда. Эгер Кудайдын айтканына келсеңиз, Кудай Таала берекет берет дейт, кетип калды дейт. Баягы сөз акылыма кирип, бир күн, эки күндөн кийин жүрөгүмө түшүп, мен уктатпай баштады дейт. Уже эме болуп баштаптыр да, тыпырчылапчы. Ыймам козголуп. Ыймам козголуп. Анан эмне кылдым дейт? Келинчегим менен кеңешип, бүтүн арактын баарын доставщиктерге өткөрүп берип, акчасын кутулуп, жаап салдым дейт, аракты сатпай койдум. Анан эмне болду мага айтат да, мастагай эмне болду дейт. Эмне болду Камар байке десем, бир айдан кийин эки бала ишке алдым дейт. 4 айдан кийин 5 баланы ишке алдым дейт. 5-6 ай өткөндөн кийин комогумдун бир жагын бузуп, 3 метр косуп
кошуп курдум дейт, баягы легкий конструкция мененчи. Соодан баягыдан 10 эсе 15 эсе болуп кетти дейт. Көтөрүлүп кетти. Анан ошондо түшүндүм дейт. Мен ага чейин арак сатпасам, арам сатпасам, соодам жүрбөй калат деп коркчумун дейт да. Көрсө ырыскы Аллахтан экенин ишенсе, Кудайдын айтканына көнсө, Кудай ырыскы эшиктерин ачат экен дейт. Куд ушу мисалдай жалган сүйлөп шустрт этпесем ишим жүрүшпөй калат деген сөз ушул Камбар байке мисалына окшош да. Арак сатпай калсам ишим жүрүшпөй калат дегендейчи. Бул оору абалды эмне кылып атат? Кыргызды кыргызга душман кылган абал келип атат. Бул оору эмнеге алып барып атат? Адамдар байкагыла, көчөдө жалганчылар көбөйүп кетти деп баягы бири-бирин эскерткен абал келип атат. Паланча ооруп ден соолугум начар деп жардам чогултуп, анан антип мынтип да элди алдап кеткен абалдар да көрүнүп атат да. Бул абал эмнени көргөзүп атат? Кайра кыргыздын, кайра башка бир кыргызга жардам бербей турган симптомун пайда кылып коюп атат да. Бул жалган чоң оору экенин көрүнүп атабыз. Эми динин карманам, ыйманым менен жашайм деген бир туугандабызга кулагына күмүш сырга, чынчылдык бейишке жетелеген сыпат, жалган дозокко жетелеген сыпат, чынчылдык пайгамбарлардын сыпаты, жалган жалганчылардын сыпаты, чынчылдык Алла Таала ыраазы болгон, Кудай Таалага жакын болгон адамдардын сыпаты, жалган эки жүздүүлөрдүн, Кудай Тааладан алыс калган, кудайсыз калган адамдардын сыпаты. Дагы баса белип айтып коеюн, адам кайсы сапаттар менен сапаттанса, сапаттарына жараша дүйнөдө да акыретте да натыйжа көрөт. Кудай Таалам бул жагынан сыпаттарыбызды оңдосун иншалла. Анан үчүнчү жагы бар. Ушу менен сөзүмдү токтотойм, бул темага таандык узап кетпейли. Үчүнчү маселе бар. Ошол бул көйгөйлөрдүн бириси, үчүнчү тема. Эмне десе, биз ынтымакка, анан биримдикке таандык баалуулуктарды унутуп коюп, бизди бөлүп жарган, бири-бирибизден алыстаткан, бири-бирибиздин арабызда ынтымаксыздыкты пайда кылган баалуулуктарды жаттап, үйрөнүп билип алуубузда. Жамандык жакшылыкта отуруп калсак байкап атабыз, бир уруудан артыгыраак экендигин далилденген аракетте. Дагы бир жерден отуруп калып атабыз, биздин айылдан чыккан кыраандар силердин айылыңарга салыштырмалуу көбүрөөк деген сөздү айтканга аракетте. Дагы коомчулуктан элди аралап жүрөбүз, байкап калып атабыз. Өзүн өзгөлөрдөн артыгыраак экендигин, мыктыраак экендигин далилденгенге аракетте. Мунун бардыгы эмне натыйжа берет десе, биздин бөлүнүп жарылуубузга натыйжа берет. Ынтымаксыздыгга натыйжа берет. Анан баса белип айтып коеюн, бул коомчулуктагы бул оорунун эң балеси эмнеге алып барат десе, ынтымаксыздык, биримсиздик рызкынын азайышына алып барат, жүрөктөрдүн карарышына алып барат. Анан эң жаманы дагы Кудай Тааланын каарына душар кыла турган абалдардан. Аллах Таалам бул оорулардан, бул көйгөйлөрдөн биз сактасын иншалла. Балелерин алыс кылсын иншалла. Амин, амин. Ошол максатта биримдик жөнүндө айттыңыз, жана бөлүнүү тууралуу да айтып койдуңуз. Неге ошол биригүү кыйын болуп атат, бирок бөлүнүү ошончалык оңой болуп атат? Биригүү кыйын, бөлүнүү оңой. Бөлүнүү кызыкчылыктардын туура келбей калган маалында, улуу максаттарга ыктабай калган маалда, максатсыз элге журтка кызмат кылуу ниети жок жашаган маалда эң кыска жол, эң жакшы жол бөлүнүү. Жалгыз жашоо. Башкалар менен башын ортуксу келбеген абалда. Бирок бир адам ниетинде, кыялында, максатында кызмат кылам, элге журтка салым кошом, бир мамлекеттин күчтүү мамлекет болуш үчүн мен ошол жолдо кызмат кылам деген киши бул бөлүнүүнү эч качан кабыл албайт. Анткени максат чоң кишилер адамдар менен чогуу кыймылдаганды, баш бириктиргенде берекет болгондугун көрөт, билет. Биз эми биягын кечирим сурап айтам. Адамдар өзү табиятында экиге бөлүнөт. Бираз кууп кетсем айым сорайм. Биринчиси бизде баягы чөө деп коет го. Орусча шакал дейт да байке. Туура эле айттымбы? Чөө. Чөө сымал, шакал сымал адамдар бар. Бул адамдар кандай десе, башкаларга зыян бергенде, башкаларды жыра тартканда, башкаларды колдонуп кеткенде рахат алган. Экинчиси адам болгон адамдар бар. Бул адамдар кандай десе, башкаларга пайдасы тийгенде, чоң элге журтка пайдасы тийген проекттерди амалга ашырганда рахат алган. Адам эмнеден рахат алганын байкаш керек. Демек, бөлүнүп жарылып, башкаларды айып кемчилигин ачып, аларды мат кылып талкалап ийгенден рахат алган адамдар бар.
кыргыздын башын бириктирип, үммөттүн башын бириктирип, алдыга сүдүргөндөн ырахат алган адамдар бар. Биз байкашыбыз керек. Эмнеден ырахат алып жашап атабыз? Анан пикирлер ар башка болсо дагы ушул ынтымакты сактап калса болобу негизи? Пикирлер ар башка, дини ар башка, улуту ар башка, жашоо көз караштары ар башка болуп деле ынтымак сактап калса болот. Неге? Жашаган мамлекетибиз бир, дем алып аткан абабыз бир, дагы бир жерден биригебиз, ынтымактуу, биримдиктүү, тынчтыкты туу туткан бир элде жерде жашагыбыз келет. Ушул багыттан караганда өзгөчөлөнүп кеткен, өзгөрүп кеткен башка жактарыбыз, башка болуп кеткен жактарыбызды мааниге албастан баш бириктирип жашаганга толук мүмкүн. Буга да менин оюмча бир аз окуган, чокуган, анан сәл критический мышлениеси бар адамдар болсо жетиштүү го деген ойдомун. Бул эми бир гана себеби ынтымак биримдик маселеси эми ар бир нерсе үй бүлөдөн башталат го. Ушул бир туугандардын арасындагы ынтымак, биримдик, мындай ошонун улам бул эми бир мамлекеттик жана дүйнөлүк абалга айланат. Ошого ойлойм ушул ынтымак ушу бир туугандардын арасында дагы, ушул достордун арасында, партнерлордун арасында дагы аябай маанилүү депчи. Мындай карай турган болсок, негизи бүгүнкү күндө да мындай мусулман мамлекеттер көп болуп атат. Бирок негедир ушундай биримдик жок болуп атат. Жана мусулман өлкөлөрдүн мындай үнү башкаларга мындай таасирдүү болбой атат да. Бунун абалы кантип өзгөртсөк болот да? Мусулман өлкөлөр эмне менен күчтүү боло алат? Бисмилла. Биз бир полиодо жеңилгенбиз. Ал полио кайсы десе, илим полиосуна жеңилгенбиз. Устазыбыз айтат, кайра илим полиосунан реванш алып, ошол жерде жеңмейин, кайра сиз айткан абалды өзгөртүү кыйын дейт. Чынында мына мойнубузга алып көрүп турабыз. Чоң алымдар да айтып атат буну. Илим полиосу жеңилгени каерден көрүнөт? Акыркы өнүккөн технология болсун, ал болсун, бул болсун, ал жерлерде биз жокпуз мусулман катары. Ошончо ошол жердеги жеңилгибиз ушул абалга бизди алып келип атат. Дүйнөдө үнүбүз, сөзүбүз биринчи орунда эмес. Башыбызда бирикпей атат деген сөз. Анан дагы кошумчалап кое турган болсок, жана мен сөзүмдүн башында да айттым. Ушул мусулман мамлекеттер деп айткан мамлекеттердин деле 11 жыл мектепте окуган окуучулары, 5 жыл университетте окуган студенттери ошо мусулман мамлекет болуп, бирок өз динин окубай эле башка баалуулуктарды окуп чоңоюп атышат. Анан мен чала акылымда башка баалуулуктарды окуп чоңойгон бир муун кайра бир исламдын кадырына кызмат кылып кетиши дагы күмөн да. Анда ошол полиолордо, ошол майданда кайра бир бутка туруп, кайра бир колго алып, ошол жерде кызмат кылып, ошол жерден түптөлбөсөк, бир 25 жылда, бир 25 жылда муун жаңырай берет экен да. Ошол 25 жылдыкта ким окуткан, ким чокуткан болсо, ошол муун ошол тарапка кызмат кылганда маалым. Демек, буюрса роль абдан чоң, билимдин. Анан сиздин оюңуз боюнча ушул азыркы учурда жаштар анан кайсыл билимге көбүрөөк муктаждыгы бар? Азыр баарыбызга маалым болгондой, эң тренд болуп кеткен, кайра угулса да жагымдуу болгон бир окутуулар жаңырап атпайбы? Акча табууну үйрөнүү курстары, акча бай болуп кетүүнүн жолдорун үйрөткөн коучтар, бизнес коучтар көбөйүп кетти, баарыбыздарга маалым. Бирок ошол биздин жаштарыбыздын дагы мен өзүм дагы мына акыркы маал баамымда ошол тез аранын ичинде бутка туруп кетүү көйгөйү менен жашап атышат. Анан бир жыл болуп калды. Атайын зерикпестен студент тааныштарым бар. Студенттерим менен отуруп сүйлөшүп атам. Атайын бирден экиден чакырып сүйлөштүм. Бул 19, 20 жаш, 24, 25 жаш эмне болуп атасыңар депчи. Абал эмне депчи. Десем бирөөсү айтат, Максатагай дейт, абалыбыз вахим дейт, коркунучтуу дейт. Эмне болду десем, сразу бутка турушту, сразу байып кетишти, кыялданып атабыз дейт. Өзүн кошо айтып атат да. Анан 1-2 сүзүп окшошпой калганда 3 ай квартирадан депрессияга түшүп, жатып алып чыкпай калып атабыз дейт. 2 айлап үйдөн чыкпай жатып алып атабыз дейт. Менин чөйрөм эле ошондойбу десем дейт. Мындай аяк бияк сүзсөм көп жагы эле ошондой болду дейт.
Анын айынан ичип кеткен, наркотик жакка кирип кеткен жаштарыбыз да бар дейт. Анан Нурсултан байке туура суроо берип атат. Бул жерден бир нерсени кошо белип айтып коелу. Бир адамдын материалдык жагы көтөрүлгөн сайын моралдык жагы да кошо көтөрүлүш керек экен да. Ошо материалдык жагы түшкөн маалда моралдык жагы ошол жерде калып калса, ал адам бойдон калат да. Эгер материалдык жагы көтөрүлүп, моралдык жагы ыйманы адеп ахлагы көтөрүлбөсө, ылдыйда калып кала турган болсо, анын материалдык жагы аны эмне кылат десе, кечирим сурап айтам, аны айбандаштырат экен. Базы психологияда гештальт дегенде бир сөз чыгып атпайбы ортого. Бүтүн баягы колунда тыйыны жок маалда кыла албаган бүтүн иттиктерин колуна тыйын киргенде амалга ашыргандыгын байкап атабыз. Ошо жаштарыбызга сунушум, эгер бир Кыргызстанда, бир мамлекетибизде пайдалуу, мөмөлүү бир бакка айланам десе, акча тапкан жанында динин ыйманын кошо үйрөнүш керек. Байып кетүүнүн жолдорун окуган жанында ыйман акыйдасын да кошо окуш керек. Эмесе дин жагын, ыйман жагына көңүл бурбастан бутка туруп кеткендери дагы мен чеккеден мисалдаштырып бере алам. Материалдык абалы анын башына бир бале болгондугун да көрүп атабыз. Кыскача айтканда ошондой. Ошондо мисалы үчүн бизде диний илим деп коебуз го. Анан мындай дүйнөлүк илимдердин ортосунда кандай байланыш болуш керек да ортосунда? Бисмилла. Биринчиден дин илимди анан дүйнө илимин бөлөк кароо маселесинде биздин устаздын сонун сөзү бар. Экөөнү бөлөк карасаң, ширкке жакындап каласың дейт. Анткени дин илиминин жаратуучусу башка, дүйнө илиминин жаратуучусу башка деген психолог келет дейт. Экөөнү бөлүп не кыла албайбыз, карай албайбыз. Эгер аламдардын ээси жалгыз Аллах болсо, ла иля иллаллах болгон болсо, анда Куранды, сүннөттү бизге мээримдүүлүгү менен бизге түшүргөн пайгамбар аркылуу жеткирген Аллахтыр субхана таала. Куд ошондой эле дүйнөдөгү так илимдердин дагы мыйзам эрежелердин коюучусу Аллахтыр субхана таала. Анын аттары ар кандай айтылып калышы мүмкүн. Эйнштейндин закону, анан Ньютондун закону депчи. Бирок ал закондорду, эрежелерди койгон Аллах да субхана таала. Анан ошол биздин устаздарыбыздын кыялы ушул болгон. Бир мектепте, бир жерде дин илимдери, анан так илимдер кошо окутулса. То есть дагы бир көйгөйү бар. Акылдын жүрөккө талак берген кылымын жашап атабыз дейт агайларыбызчы. Акылдын жүрөккө талак берген кылымын жашап атабыз дейт. Кайра акыл менен жүрөктүн никесин кыймайынча бул үммөтү Мухаммад бутка турбайт, оңолбойт дейт. Акыл менен жүрөктүн никеси кайда кыйлат десе, сиз айткандай эле баягы дин илимдери менен так илимдери бир жерде окутулган жерде. Анан мамлекеттин мыйзамдарына итаат кылабыз, проблема жок. Бирок динди окуш үчүн башка мекемеге, дүйнөнүн илимин окуш үчүн башка мекемеге барганда, биягынан тигиндей, биягынан мындай чыгып калуу да коркунуч болуп атат. Устаз Уланталы азыркы учурда ушул коомдо байкап атабыз, адамдардын бири-бирине болгон ишеними азайып баратат. Ишеними жоголуп баратат десек да болот. Ушул жөнөкөй аял менен күйөөсү дегенден баштап чоң мындай бизнес иш алып барган адамдар дагы мындай этияттуулук менен бири-бирине ишенбей, мындай коркуп, достор деле мындай ушундай мамиле кылып калды да. Ушул эмнеден улам мындай бир көйгөйлөр пайда болуп атат жана муну алдын алуу жолдору кандай? Бисмилла. Сахабалардын доорунан сонун окуя бар да. Этияттап чогуп айткан аракет кылайын. Бир мусулман, бир аксакал мусулман менен кичине бир нерсени талаша кетет дагы. Анан колу менен түртүйсө, тиги жашы улуураак киши жыгылып карак ушу ташка тиет да каза болуп калат. Анан ошол күндүн талабы боюнча касас бар да. Тигини анда өлтүрүш керек деген өлтүрүп койду да. Анан сот болот, өкүмү чыгат, такталат, өлө турган болот. Тиги аксакалдын балдары дагы ошол өлтүрүп бергиле, мен атам өлтүрүп койду деген тема болот. Бул пайгамбарыбыздын көзү өтүп кеткенин белгилүү бир жылдардан кийинки окуя да. Анан тиги аксакалды баягы калпыстыктан өлтүрүп алган киши айтат: "Мага уруксат бергиле" дейт. Монча күн. Неге десе, белгилүү бир жерде бекитип койгон тыйыным бар. Анын бала чакам билбейт. Мен үйүмө барышым керек. Үй башка райондо экен да, конок болуп келген экен. Тиги тыйынды алып, карызым бар, карызымды жаап, мен кайра келейин. Анан өкүм не болсо ошону аткарасыңар дейт. Десе,
казы ошол жерде элдер жабалактап айтат, сен сага ким гарантия берет дейт кайра келишиңе. Кеттиң таппай калабыз. Бир эле жолу бар дейт. Ордуңа бирөө кепилдик өтсө, анда эме кылалы дейт, сага уруксат берели. Эгер кепилдик өтпөй турган болсо, гарант болбосо, анда сага уруксат жок, анда сен башыңа алабыз. Өлүм жазасын кылабыз, аткарабыз дейт. Десе кайран жигит тиги өлтүрүп койгон киши мындай жалдырап аякты биякты караса, ошо пайгамбарыбыздын алейхиссалам сабагын алган, пайгамбарыбыздын жанында жүргөн жолдошу болгон сахабалардан бирөө көз тирүү экен. Ошол ортого чыгып айтат, кайсы күнү кайсы убакытта кайтып келесиң дейт. Тиги могу күнү могу саатта кайтып келем дейт. Анда ошол күн ошол саатта кайтып келгениң рас болсо, мен сага кепилдик өтөм дейт. Десе тиги казысы, соту элде жабалактап айтат, эй, оор жүктү башыңа алып атасың дейт. Келбей калса, бале башыңда калат дейт. Анан тиги кепилдикти алгандан кийин тиги жолго чыгып кетет. Бир канча күн өтөт. Ошол келе турган күнү жакындаганда элдин баары чогулат, казы чогулат. Кепилдик алган пайгамбарыбыздын сахабасы ошол жерде турат беке. Күтүп атышат. Анан караң көрүн тиги киши келет. Элдин баары таң калат. Сен келбей турган жерде болчуң, качып кете турган жерде болчуң, кайра эмнеге келдиң дейт да. Десе сонун сөз айтат да. Мен ордума кепилдикке алган адамды эгер сатып кете турган болсом, мындан кийин момундарга ишенбей калат деген атмосферадан корктум, келдим дейт. Элдер тигиден сурайт. Бул келбей койсо абалың оор болмок. Неге бул коркунучтуу ишке кадам таштадың дейт. Десе жалдырап бул элди караганда эч ким чыкпай койду дейт. Эгер мага окшогон бирөө чыгып бунун кепилдигин алып буга жардам бербесек, анда ушул жерде турган элдер, момундарга ишенбей калган турбайбы деген сөз тарамак дейт да. Ушул сөз тарабаш үчүн, ушул атмосфера болбош үчүн мен не кылдым? Тиги кепил болдум дейт. Десе тиги аксакалдын балдары карап турат экөөнүн сүйлөгөнүнчү. Ордунан 3-4 баласы бар экен, тура калат дагы. Атамдын куну адал болсун, сени кечирдик дейт. Не кылба? Өлүм жазасы эмне болбосун, аткарылбасын дейт. Негизи биз ошол бири-бирибиз менен мамилебизде керт башыбызды эмес, мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде, мындай жамааттык деңгээлде дагы элдин абалын да ойлонуп коюшубуз керек. Учурда, моментте ошону алдап коюу, жана кайрып кетүү, же акылдуураак, шустурураак болуу даамдуу болушу мүмкүн. Бирок анын аркасынан алып келген бале бир мамлекеттин келечегин талкалап кое турган коркунучта болушу мүмкүн. Дагы бир кызык окуя бар. Чөлдө бараткан бир адам сапар тартып баратат. Анан бирөөгө жолугат жолдочу. Чаңкап, оозу кургап, куурап калыптыр чөлдөчү. Анан төбөсүнө отургузуп, суусун берип, тамагын берип алып алат, өлүп калба депчи. Анан тиги жанданып бир аз өзүнө келгенден кийин кылычын, бычагын, канжарын кынынан чыгарып туруп, тигинин бөйрөгүнө такап, төбөдөн түшүрүп, төбөсүн минип алып кетип калат да. Тиги төбөдөн түшкөн деле анан кийин былкылдап көздөрүнүн жашы мончок болуп ыйлай баштайт. Анан тиги төбөсүн алып каракчылык кылып аткан адам бир төбө үчүн ушунча ыйлайсыңбы дейт да. Жок, мен төбө үчүн ыйлабай эленмин дейт. Мындан кийин чөлдө калган адамдар жардам бербей коет деп ыйлап атам дейт да. Не дегенде, сенин бул кылыгың эми жолдо жаткан адамга эч ким жардам бербейт. Анткени жардам берсем кайра мага бычак такап мал дүйнөмдү кайра тартып алат деген абал тарап кетет дейт да байке. Анан эми Нурсултан байке жакшы суроо берип атат. Мен кыйтып айтайын. Биз дайым бир маселелерди ойлонгондо тыйын маселесин ойлонобуз да, акча маселесин. Мисалы, мектепте көйгөйлөр козголсо, мугалимдердин айлыгы аз да деген сөз менен маселе чечилет да. Ойлойбуз, мугалимдердин айлыгын 150 миң кылып койсо, мектепте кээ бир маселе чечилип кетет депчи. Көрбөйлүбү бир 150 миң кылып дагы маселе чечилбей байкайлы дегендей да. Бир үй бүлөдө проблема болсо, ошол экономикалык кризистен да булардын курсагы ток үстү бүтүн болсо, бул үй бүлө чырылдабайт эле деп ойлонобуз да. Бирок көрүп атабыз, материал жагы көтөрүлсө деле ал үй бүлө тынчып кетпегендигин. Баягыда бирөө менен сүйлөшүп отурсам айтат, нондой маселе болду. Анан аялыма, бала чакама, анда давай айына мончадан силерге берип турайын деп койдум дейт да. Анан мен сурап атам да, ошончодон берип турсаңыз маселе чечилбейби десем, мен оюмча чечилиш керек дейт. Караңыз сиз оюңузча. Бирок эмне болбойт? Чечилбейт. Урматтуу бир туугандар, бардык нерсе акча менен чечилбейт.
бардык нерсе шустурлук кылып алдап кайрып кетүү менен да чечилбейт. Аркасында толтура балелерди, жамандыктарды, жаман абалдын эшиктерин ачканды да эмне кылып коюшубуз керек, ойлонуп коюшубуз керек. Азыр козголгондой эле эгемендүүлүктү алгандан кийин биз базар экономикасына кирдик. Ага чейин кыргыз соода саттык эмне экенин билген эмес. Базарга чыгып соода кылса уялчы, акча айландырса уялчы. Союздун тарбиясын алганбыз да. Азыр базар экономикасына киргенде ошол айранды, сүттү, кымызды, акты сатпаган кыргыз бүт нерсени сатып баштадык. Бүт нерсени сатып акчага аралашканда баягы истинный жүздөрүбүз ортого чыга баштады да. Ким экендигибиз, каерге чейин экенибиз, абалыбыз кай жерге чейин көргөзүп атат. То есть ушул моменттерде дагы бир эмеге не деп коет, жанагы оору менен жатып калганда реанимация дейби? Кайра бир реанимацияга муктаждыгыбыз бар. Кайра бир ойгонууга муктаждыгыбыз бар. Эмне баалуу, эмне баасыз, эмне кызык эмес, эмне биринчи, эмне экинчи экенин кайра тактап алганга муктаждыгыбыз бар. Өтө көйгүлүү маселелер болуп атат. Ошол негизи адамдын табияты бузулса эмне болот? Жана ошого кантип мындай даралансак болот да ошол нерселердичи. Бул суроо тууралуу бир аз чөчүп калдык. Негизи пайгамбардын сонун сөздөрү бар саллаллаху алейхи вассалам. Ар бир наристе төрөлгөндө ислам табияты менен төрөлөт дейт. Барбы ошол хадис? Бар, Ошо ислам табияты менен төрөлөт деген сөз, ислам эмне деген сөз? Тынчтык, амандык, эсендик деген сөз да. Демек, ар бир наристе тулук болот. Ар бир наристе ислам табиятына ылайык болот. Хадисти уласаңыз, ата энесинин тарбиясына жараша деп келет анын калганычы. Анан динибиздеги негизги бардык буйруктар, бардык эрежелер, бир канча пункттар бар. Ошонун бул суроого ылайык ала турган болсок, бардык буйрук, бардык эрежелердин баары эмне, максаты эмне десе, адамдын табиятын коргоп калыш. Адамдын фытратын коргоп калыш. Диндеги эрежелерди адам карманбай турган болсо, анын табияты бузулуп кетет. Табияты бузулуп кетпеш үчүн Аллах Таала чек араларды эмне кылып берген? Чызып берген. Бир аз мисалдаштырып коелу. Мисалы, тиги арактын арам экендиги айтылып атат, зынанын арам экени айтылып атат, сүткорлуктун арам экени айтылып атат. Бир аз талдап коелу. Арактын арам экендиги кабыл албай, алкоголь ичимдиктерине жакын болгон адамдардын табияты канчалык бузулгандыгын практикада көрүп атабыз. Мен бир аз кагаз коруп айтайын. Бара көчөдө жатып калганына күбө болуп атабыз. Жаткан жерине туалетке барбай эле ордуна бошонуп калгандыгына күбө болуп атабыз. Пайгамбар салам айтат, бардык жамандыктын энеси дейт. Ичип алган, алкоголго жакын болгон адамдар чоң кылмыштарды кылып камалып кеткендерин көрүп атабыз. Бир 3-4 жыл мурун мен бир таанышым бир маселе болуп калып, СИЗОго отуруп калды. Сүйлөшүп отурам. СИЗОдо отургандардын себеби эмне дедим да. Десем, тиги таанышым айтат, шустур алда баарымыз сүйлөшүп чыгыптыр көпчүлүгү менчи. Камалып кеткендердин эки эле темасы бар дейт. Биринчиси көрө албаучулук, кызганыч дейт. Экинчиси алкоголь дейт. Натыйжа эмне берип атат? Түрмө. Демек, Алла Таала динибизде аракты арам кылуудан максат эмне десе, эң башта башка толтура сөз бар. Табиятыбызды эмне кылыш үчүн? Сактап калыш үчүн. Экинчи маселе бар, мисалы, зына. Динибизде мына дин устасы отурат, тактап койсо болот, дин устасы. Зына темасы козголгондо билесиздер, фухуш термини колдонулат. Фухуш кыргызчага которсоңуз, жиркеничтүү болуп которулат. Демек, бир адам зынага жакындаган болсо, ал жиркеничтүү ишти кылган болот да, анын табияты бузулган болот. Демек, Аллах Таала демек зынага фухуш деген атты берип атат. Инсан, сага арам кылдым, аны кыла турган болсоң, табиятың бузулган болот. Жиркеничтүү абалга ким түшөт? Табияты бузулган адам түшөт. Туура айтып атамбы? Неси бузулган адам? Табияты бузулган адам. Мен бир 2 жыл, 1,5 жыл болуп калды, балам менен сүйлөшүп атам. Балам айтып атам. Балам, пакетте конфеттер болсо, тиги бантиги чечилген конфетти жейсиңби, жебейсиңби дедим да. Жебейин дейт. Эгер бирөө оозуна алып, анан кайра чыгарып койсо, жейсиңби, жебейсиңби дедим да. Жок, жебейм дейт. Жесең кайсынысын жейсиң десем, бантиги чечилбеген жейм дейт. Конечно, ошол таза болот дейт. Демек, балам айтып атам да, балам кара дедим да. Сенин табиятың тазалыкты талап кылып атат. Ачылып калса, бирөө кармаса, бирөө оозу менен жеп кайра чыгарып койсо, аны не кылгың келбейли? Жегиң келбейли. Десем, ата бул менен не айткың келип атат дейт. Балам айттым. Балам дедим да, бой жетип келип атасың, балагат жетип калып атасың. Алла Таала зынаны арам кылган.
зынага ким жакындаса ал фахиша кылган болот. Кыргызча мааниси жиркеничтүү амал кылган болот. Жиркеничтүү амал кылган адам ким? Табияты бузулган адам. Эми азыр тиги сүткорлук маселесинде бир аз козгоп коелу. Аллах Таала бизди жоктон бар кылган. Бир учул жок элек да. Бул барлык ааламын алып келген Аллахтыр субхана таала. Себептер дүйнөсүндө бир тамчы суудан жараткан Аллахтыр субхана таала. Ким сүткорлукка кадам таштаса, пайгамбар ислам динибизде эмне дейт баягы? Аллахка жана анын пайгамбарына согуш жарыялаган болот дейт. Бул жерде ушундай бир табияттын бузулуусу бар. Бул тармакка кадам таштаган адамдын өзүнүн бир тамчы суудан жараткан, жок экен, бар болуунун даамын таттырган Раббине жаратуучусуна каршы чыгуу абал бар да. Демек диндин бардыгы эмне? Табиятыбызды эмне кылыш? Сактап калыш. Анан дагы мунун арыраак түтүп коелу, Эми суроо болсо, табияты бузулса эмне болот дегендейчи. Пополочка айткан аракет кылайын, Бисмилла. Айран бар, сүт бар, сүзмө бар, каймак бар, сармай бар. Канча болду? 5. Ушул үйдүн ичинен эң баалуусу сармай. Сармай оңой менен бузулбайт. Баалуу да. Булар салыштырмалуу сармайдан баасыз. Баасыздарды бузулса жолу бар. Сүзмө бузулса жакшы курт болот. Сүт бузулса жакшы быштак болот. Айран бузулса жакшы сүзмө болот. Каймак бузулса эң баалуу эмнеге айланат? Сармайга айланат. Демек баасыздардын жолу бар да бузулса. Баалуу оңой менен бузулбайт. Эгер сармай бузула турган болсо дальше жол жок. Мусорго эмне кылыш керек болот? Ыргытыш керек болот. Куд ошондой эле жер бетинде жаратылган жандыктардын ичинен эң баалуусу инсан. Инсандан башка жандыктар бузулса жолу бар. Жылкы көлөкөсүнөн үркүп, ээсин чапчып, баш ийбей баштаса, жакшы бешбармак болот да. Эгер кородо кочкор сүзөп, тим эле кожо үйүнө баш ийбей эме кылса, жакшы кудага согун болот. Жолу бар да. Жандыктардын арасынан башкасы. Бирок бүтүн жер бетинен жаралган жандыктардын ичинен эң кадырлуусу инсан. Эгер инсан бузула турган болсо, эң коркунучтуу махлук айланат. Ууга айланат. Өзүнө эле зыян кылбаган, бардык айлана чөйрөсүнө зыян алып келген махлук айланат. Ошондуктан динибиздеги эң чоң темалардын бири дагы, өкүмдөрдүн максатынын бири дагы адамдын бузулбай, табиятын тунук сактап кылууну максат кылат. Табият бузулса чатак деген сөз. Эми дагы бир сөз кошуп койсок болот. Эгер адамдын табияты бузулса эмне кылат десе, мен кечирим сурап айтам. Устаздар, угуучулар угуп аткан болсо, мисалы, жылан менен чаян жашоосуна качан рахат алат десе, чакканда рахат алат дейт. Табияты бузулган адамдын дагы абалы ушул болот дейт. Башкага зыян бергенде, башканы чакканда, буйпалап баса калганда рахат алабыз дейт. Мен кичине кагаз коруп айтып коеюн. Айып кемчилигин, башкалардын айып кемчилигин ачкан маалда, эч токтобой сааттап башкаларды ушактаган маалда, анын алсыздыгынан пайдаланып, жерден алып жерге чаап, аны баса калып ага зулум кылган маалда бир адам рахат алып атса, ал билсин, жылан болгон болот же чаян болгон болот. Бул табияты эмне болгон болот? Бузулган болот деген сөз. Демек, динибизден, ыймандан максат адамдын табиятын, фытратын эмне кылыш? Сактап калыш. Сактап калуунун жолу дагы дин талап кылган туура ыйман келтирүү, дин талап кылган туура багытта Алла Таала кулчулук кылуу. Кулчулук экке бөлүнөт. Намаз, орозо, зекеттен тышкары Алла Тааланын тыйган тыюуларын, берген уруксаттарын, чек араларын кармануу да кулчулук. Бир аз намазга да токтолуп коелу. Күнүнө 5 маал намаз адамдын табиятынын талабы. Эгер табиятынын талабы болгон Алла Таалага күнүнө 5 маал кулчулук кылбаса, бара-бара анын табияты бузулуп кетип, монстрга айланып калуу коркунучу бар. Көп кууп кетсем айын сорайм. Рахмат. Устаз, эми үмүт жана келечек тууралуу бир-эки сөз кылалы. Ушул бүгүнкү күнүбүздө адамдар келечекке болгон мындай үмүтүн, мындай ишенимин жоготуп бараткандай сезилет. Ушундай эми үмүтсүз болуп жашайт да. Ошондон улам мындай себеби эмнеде болушу мүмкүн жана мындан кандай кутулса болот? Бисмилла. Аллах Таала буга чейин бизге кандай мамиле кылды? Ошону карап көрөлүк да. Бул сөздүн пинкоду кайдан чыгат? Устаз айтат. Буга чейин Алла Таала сага кандай мамиле кылганын кара дейт. Ошону көрө алсаң, мындан кийин Кудай Таала сага кандай мамиле кыла тургандыгын көрө аласың дейт. Давай, буга чейинкисин сүйлөшөлүк.
бираз. Билесиздер баарыбыз эгемендүүлүктү алганда арак ичкен адам ичпегендердин арасында уялып отурган доор жашаганбыз. Бар беле ошондой байке? Бар болчу. Бир. Экинчиси, аялын сабабаган эркек аз эле болчу байке. Чекеден сабачы. Үчүнчүсү, жылга бөлүнгөн, айылда болсо аркы үйүз, берки үйүз болуп бөлүнгөн. Башка кошуна айылдын балдары келип калса, таяк жебестен кетпей турган бир доор жашаганбыз. Төртүнчүсү, Абдышкур устаз, Чубак устаз, Мар устаз, Максат устаз дегендер жок эле. Эгемендүүлүктү алганда кимдер бар болчу? ОПГнын лидерлери бар болчу. Менин бир досум айтат, бир жолу дейт, биз мугалим сурап калды дейт, чоң койгондо ким болосуңар депчи. Ошондо бүт ошол ОПГ тармакта жүргөн кишилердин атын айтып, чоң койгондо ошондой болобуз деп жооп бергенбиз дейт да. Демек, радарда мындай караганда кимди туура издесе, туура адамдар жок болчу да. Бүт туура эмес адамдар болчу. Анан дагы коркпой айта алам. 94-95-жылкы окуяларда арабыздагы эң кадырлуу адам ким десе, эң оор статьялар менен камалып чыккан адамдар болчу. Арабыздагы эң кадырлуу адам ким десе, чоң муштум, бир койгондо жага койгон, башканын колунда мал мүлкүн болушунча көбүрөөк тартып алган адамдар арабызда эмне эле? Кадырлуу болчу, ошолор авторитет болчу. Ошол жерден бияка келдик. Эмне болдук? Туура адамдарды ээрчигенди үйрөндүк. Арамды арам, адалды адал дегенди көрдүк. Кудай Тааланын дининен тышкары жашаганда кайда бара тургандыгын, Кудай Тааланын динин карманып жашаганда кайда бара тургандыгыбызды көрдүк. Кудай Таала зынаны адалга айландырып, адалдан дагы соопка айландырып койгон бир түшүнүктөн зынаны арам экенин түшүндүргөн бир доорго келдик. Кимди авторитет эмес көрө турган түшүнүккө дагы диндин, имандын берекеси менен келдик. Бүгүн көрүп атабыз, бир Кыргызстандын жаштары үчүн өрнөк алганга, ээрчигенге, туураганга бир экспонаттар бар да. Мындай өрнөктөр бар. Демек Алла Таала бизди ошол чуңкурдан, ошол тупиктен бияка алып чыкты. Умрага барган бир туугандардын санын көрүп атабыз. Дин карманган бир туугандардын санын көрүп атабыз. Жумага, мечитке барганда батпай калгандарыбызды көрүп атабыз. Демек Алла Таала тияктан алып келди бияка. Бул моралдык жактарыбыз, адептик. Курсак жагын карасак, мен точно билем, 94-жылы 1-класска баргам. Нанга эртең менен саат 7:30 өчүрөткө турсак, 11:30 жетчи өчүрөт. Ошончолук узун адам. Анан 2 штук эле нан сатат, 3 штук сатпайт эле. Ачык олчук. Бүгүн келдик, токчулуктан көп жегенден эмне болуп атабыз? Ооруп атабыз. Көп тамактан кыйналып атабыз. Мисалы бир 10-15 жыл мурун кафелер порциясы көп болгондугу үчүн кадырлуу болчу. Бүгүн даамы жакшы болсо, прайсын, акчасын карабастан кафелер бар, тамак жеп атабыз. Баягыда да бир байким сүйлөшүп отурсам айтат, картошка, сабиз алсам, макарон, күрүч алсам, баарын баасын билчим дейт. Акыркы 5-6 жылдан бери маркетке киреткен баасын карабайт экен дейт. Алам, төлөп коюп чыгып кетем дейт. Демек, маркеттерден баасын карабай соода кыла турган эмнеге келдик? Кабыл келдик. Аллах Таала тияктан бизди бияка алып келди деген сөз да. Анда мындан кийин дагы болсо жакшы болот, жаман болбойт деген ойдомун иншалла. Мындан кийин дагы Кудай Тааланын жакшылыгы, неаматы, берекеси жайыт деген ойдомун иншалла. Бизге түшкөн милдет дагы бул Кудайдын жакшылыктарынын баркын билүү, кадырын билүү, шүгүрүн кылуу деген сөз. Эмне үчүн үмүтсүзгө түшөбүз? Эмне үчүн үмүтсүздүк абалына кирип кетебиз? Бунда бир аз сүйлөшүп коелу. Урматтуу бир туугандар, баса беле айтып коелук. Шайтандын дагы Аллах Таалага тооба кылбагандыгынын себеби эмне десе, болду, кечирилбей калдым го деп үмүтсүздүккө түшкөндүгүнөн тооба кылбаган деген риваяттар бар. Диний жактан, дүйнөлүк жактан адамдардын үмүтсүзгө түшүүсү эмне десе, 1, 2, 3 бир иштерди кылып окшошпой калса, анан өзүнүн ички дүйнөсүндө Аллах Тааланы таанып, таап, билип, эки сөз кошуп коеюн, таанып, таап, билип, Кудай Тааланын жаратуусунда саани деп келет го, чебер экендигин, Кудай Тааланын башкаруусунда хикмат ээси, хаким деп келет го, данышман экендигин, Аллах Тааланын башкаруусунда өтө кылдат мамиле кыла тургандыгын, өтө илим менен,
хикмат менен мамиле кыла тургандыгын биле турган деңгээлде ыйманы, илми, жаратуучусун тааный турган бир түшүнүк болбосо, анда бүтүн жер бетинде окуялардан негативтерди көрөт. Бүтүн ааламда болуп аткан окуялардан кара булут каптаган күңүрт көрөт. Бул күңүрттүктөрдө адамды үмүтсүзгө түшүрүп, бара болбой калдык, оңбой калдык деген эме өтүп кетиши мүмкүн. Аллах Таала эмне дейт? Алла Тааланын мээриминен үмүтсүзгө түшпөгүлө дейт. Анткени ал кечиримдүү, анан ырайымдуу дейт. Алымдарыбыз айтат, өтө маанилүү сөз. Бир ишке ниет кылып чечим чыгардыңбы дейт. Анын аркасынан бекем бол, аркасынан сая түш дейт. Анткени Аллах Таала ал иш чыгарган чечимиңе өзү жардамчы дейт. Буга таандык Куранда да аяттар бар. Ушул көз караштар менен караганда үмүтсүздүк эмес, үмүт менен жашай турган жердебиз. Акыркы сөзүм ушул. Өткөн чакты күңүрт караган адам келер чакты да күңүрт карайт. Өткөн чакта Кудай Тааланын жакшылыктарын көрө алган адам келер чакта Кудай Тааланын жакшылыктарын үмүт менен жашайт. Ушул жерден өзүнүн ички дүйнөбүзгө таандык маселелер бар. Ойлонгон адамдар үчүн. Иншалла. Устаз, менде сизге суроо бар да. Биз эми жашообузда дайыма тобо кылып, истигфар кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадистеринде келет, күнүндө кеминде 70 жолу, кээ бир риваяттарда ушул 100 жолу истигфар келтирген депчи. Бирок баарыбыз билебиз, пайгамбарыбыз жана пайгамбарлар күнөөсүз болушат. Бирок ушул күнөөсү жок болсо да алар истигфар келтиришкен. Анан биз жана айтылат го, ушул араңарда эң жакшыңар ушул күнөө кылбагандар, бирок күнөө кылган болсо да аркасынан тобо кылган депчи. Ошондуктан бир тобо анан истигфардын айырмасы эмнеде, устаз? Сиз бир ачыктама берип койсоңуз. Ооба, алымдарыбыз айтат, ошол тобо бул именно бир күнөөнү кыла турган болсоң, албетте сөзсүз тобо келтириш керек. Бул белгилүү. Бизде мисалы үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат го, ал халалул байна вал харамул байна депчи. Күнөө ачык, жана адал нерселер ачык. Ошол ачыктан болгон күнөөлөрдү кыла турган болсо, ошол күнөөлөргө эмне тобо келтириш керек. Истигфар болсо, бул Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлар негизи баардыгы күнөөсүз болгон. Истигфар бул алымдарыбыз айтат, ошол балким мен ошол намазды, ибадатты, шүгүрчүлүктү жакшы аткара албаган үчүн истигфар келтирем депчи. Ошондуктан бул айырмасы ошол нерселерде болот экен да. Иншалла. Демек көп истигфар келтирели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн чоң бир өрнөк. Анан эгерде рызкыбыздын көп болушун кааласак дагы, дубаларыбыздын кабыл болушун кааласак дагы, биз көп тобо жана истигфар кылышыбыз керек экен. Эми муну темаларыбыздын арасында бир мындай бир жарнамалык пауза болсун деп сурадым да устаз сизге, иншалла. Эми кайрадан үмүт темасына келе турган болсок, ушул үмүтсүз адамдар чөйрөсүнө, тегерек четине, анан коомго кандай бир негативдүү таасирин алып келет? Бир Нуразы деген байка бар. Ошол киши менен сүйлөшө турсам айтат, бир шерин болуп калып туугандар менен ошака барып калдым дейт. Анан бир жездем менен сүйлөшүп калдым дейт да. Сүйлөшүп калсам эле бисмилла дегенди айтты дейт. Бишкекте чоң кабат үйлөр курулуп кетти. Кислород жок депчи. Дагы угуп атам. Улап атат дейт. Бишкекте Кытай каптап кетти, жакында Кытай болуп калабыз депчи. Дагы унчукпай атам дейт. Дагы улап атат дейт. Смог өпкө кышталганы калды депчи. Дагы улап атам дейт. Дагы улап атат дейт. Пробка жашоо болбой калды депчи. Дагы улап атам дейт. Уже 5-сине өтүп атат дейт. Адамдардын пейили бузулду депчи. Анан Нуразы байка айтат да, ай жезде, бүгүн жеңе менен урушуп калгансыз го дедим дейт. Десем эле зорго туруптур дейт. Бир аз кызуу да экен тийгиччи. Деп ыйлабайт дейт. Көрсө ошол аялы бир аз кан ичип аткан го дейм. Баягы үй бүлөдөгү негатив, үй бүлөдөгү атмосферанын жакшы болбогондугу
бүтүн Бишкектин негативтерин көзүнө не кылган илине баштады. көрсөтүп коюптур дейт да. Анан эми Яндекске таксиге чыгып калып атабыз го. Кээде атайын автобуска чыгып калам. Маршрутка жок, ал автобус менен жүрүп калам. Такси менен жүрүп калабыз. Отурасыз, ассаламу алейкум деп учурашсаңыз эле, эч темадан жок элечи. Сразу үмүтсүздүк сөздөр сүйлөй баштайт да. Өлдүк, бүттүк, ушинтип Мурда мындай эле. мурда мындай, азыр мындай депчи. Анан бир жолу дагы Ошко бир сапар менен барып, таксиге отуруп калдым, Бишкекке карап. Келип атсам, теги такси баштады. Баткен окуясынын биринчиси болгон. 60 канча шейит болгондон мурунку окуя бар го. Андан жолдо келип атабыз. Дагы ушул окуя кайталанса, биз бейбачаралар, кембагалдар өлөбүз дейт. Унчукпайм. Эми таксиде 5-6 кишибиз да. Байлар эгер согуш күчөп кете турган болсо качып кетет дейт. Дагы унчукпайм. Кыргызстан ушу колунда жокторго эле керек. Байлар биз менен согушпайт. Алар ушундай, анан аяк биякта үйлөрү бар, кетип калат дейт. Дагы унчукпайм. Уже бара уже үмүтсүздүк сөздөрүм монтуп баштады да. Болду, эми тараганы калдык деген жакка өтүп баштады да. Бүттүк, өлдүк депчи. Анан мен чыдабай кеттим байке. Чыдабай кетип айттым. Байке дедим, мекениңизди Кыргызстанды сүйөсүзбү дедим да. Ооба дейт. Сразу дагы бир суроо бердим жанында. Эгер сиз бир кызды сүйүп калсаңыз дедим, ал кызды башкалардын сүйбөгөнүнөн кыжылат болосузбу, болбойсузбу дедим. Десе, мен сүйсөм болду, эмне кыжылат болушум керек дейт да. Кыргызстанды деле сиз эле сүйсөңүз жетиштүү дедим да. Башкалардын сүйбөгөнүнөн эмне кыжылат болуп атасыз дедим да. Главное ким сүйсө? Мен сүйсөм, мен турсам, бул жер үчүн мен өлсөм жетиштүү да. Башкалардын өлбөгөнү, кетип калганы, таштап кеткени, качып кеткени мага эмне кызык? Десем, байке Бишке келинче сүйлөбөй келди. Тоңкол да. Анан ошондой эле кээ бир нерселерди ойлонушубуз керек. Өзү эле үмүтсүзгө түшүп, өзү эле вирустар сүйлөй бербейт да. Өзү эле ооруй бербейт да. Ал вирустар башкаларга да эмне кылып коет? Жуктуруп коет. Анан элестетиңиз, бир адам күнүнө бир 10 кишиге жуктурса бул ооруну, 10 киши дагы бир 10 кишиге жуктурса, анан бардыгыбыз эле ошол негатив сүйлөп калбайлыбы анда? Бул деген сөз критик айтпа, анализ кылба, ойлонбо деген сөз эмес. Бул деген сөз жок эле жерден үмүтсүздүк жыттанган сөздөрдү эмне кыла бербе, сүйлөй бербе, жайылта бербе деген сөз. Жана да айттым, дагы айталы. Үмүтсүздүк жыттанган маалыматтарды жайылта берүү шайтандын динине инвестиция кылуу деген сөз да. Ошол негизи мусулман адам мындай кандай шартта болбосун үмүтүн кантип сактай алат да? Биздин бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Биринчиси, Алла Таала бизге көтөрө албай турган жүктү жүктөбөйт. Биринчи эреже. Экинчиси, бизге келген бардык сыноо көрүнгөн, оор көрүнгөн, жүк көрүнгөндүн аркасында Кудай Таала биздин кадырыбызды, баркыбызды, анан дагы баралына жетип, бышып жетилишибизди каалайт. Үчүнчүсү болсо, пайгамбарлардын тарыхын, анан пайгамбарларга душмандык кылган фараонго окшогондордун тарыхын карасак, мисалы Намрутту, фараонду айтат, өмүрүндө 1000 жылдан жашаптыр, өмүрүндө бир жолу ооруп көрбөгөн же температурасы чыгып көрбөгөн дейт. Демек, бардык жыргап жашап аткан адамдар эле бактылуу эмес да. Бирок алар өмүрү оорубаган, дайым бардар жашаган, бирок натыйжасы фараон, натыйжасы Намрут да. Кудай Таала тоосун кабыл албаган. Пайгамбарлар 124 миң пайгамбарды карасаңыз, бардык пайгамбарларды Аллах Таала сынаган. Пайгамбар алейхиссалам саллаллаху алейхи вассалам энесинин курсагында болгондо атасы каза болот. 6-7 жашка чыкпай атып энеси каза болот. Чоң атасынын короосунда жүрүп, пайгамбарлык электен мурун чоң атасы каза болот. Пайгамбарлык келгенден кийин, жана башында айттым, сабактын башында, пайгамбарыбызды коргоп, канатынын астында жайып жүргөн ким? Абасы каза болот. Иман келтирген пайгамбар исламдын жанында ушуну коргоп, ушуга зыян келбеш үчүн мен до конца турушум керек деп үйлөнбөй койгон Хамза дагы экинчи согушта Ухудта шейит болуп калат. Пайгамбар исламдын ошол Маккадагы пайгамбар исламдын Хадж энебиздин каза болгону, Ухуд согушунун арак барагында кыздарынын каза болгондугу, кара чечекей эркек балдар 3 эркек баласы катар-катар каза болгондугун карасак, катардагы бир адам көтөрө албай турган жүк. Бирок жер бетинде эң көп коюлган ат пайгамбарыбыздын аты саллаллаху алейхи вассалам.
жер бетинде эң көп исламды карманган адамдардын саны менен карай турган болсок, эң көп дин өкүлдөрү, исламдын өкүлдөрү. Жер бетинде күнүнө өсүп бараткан дин кайсы дин десе, ислам дини. Ушул динди, ушул акыйкатты, ушул нурду жайган пайгамбар ислам деле жашоосунда жыргап кеткен жери жок. Ушул маселелер менен караганда бизге келип аткан окуялар, биз көтөрө ала турган, биз тарта ала турган, биз оң жагына чече ала турган окуялар. Ошондуктан үмүтсүзгө түшкөнгө эч кандай эмне жок, мүмкүнчүлүк жок, шанс жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, сиз айтсаңыз, пайгамбарыбызга ушул 40 жашынан кийин ушул вахий түшкөндө, ушул Хира Нур тоосунда ушул биринчи ыйман келтирген бул Хадича энебиз. Анан ушул жак Хадича энебизге келип пайгамбарыбыз ушул окуяны айтып берип, анан мен пайгамбар экенмин, бирок мага ким ишенет деген го. Ким мага ишенет? Анан мындай чындап логикага салсаң, мисалы үчүн кээ бир адамдар бир айтат, мен могу паланча жумушта 30 жылдан бери иштегем депчи. Ушул жумушта адам 30-40 жыл иштептир мисалы үчүн. Пайгамбарыбыз пайгамбарлыкты 23 жыл аткарыптыр. 23 жыл. Интернет жок, эч нерсе жок, момундай самолет, поезд жок. Бирок ошол 23 жыл аралыгында Алла Тааламдын колдоосу болбосо, Алла Тааламдын бул чыныгы акыйкат динин мындай бир жайылтуу жардамы болбосо, акыйкат дин болбосо, бул мынчалык абалда бүгүн 2 миллиард мусулман адам, балким мусулман болмок эмес да. Ошондон улам бул чындыгында акыйкат дини, Куран бул чындыгында акыйкат, Алла Тааланын сөзү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бул Алла Тааланын сүйүктүүсү, эң бир пайгамбарлардын имамы, Хабибуллах, эң мындай айтканда эң татыктуу инсан. Алла ыраазы болсун ал кишиден иншалла. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул динин иншалла мына бүгүнкү күндө ушунча мындай бир, мен ойлойм, ушундай бир сүйүү менен бул миссиясын аткарган соң ушундай бир даражага жетип олтурат да иншалла. Эми буюрса ушул биз бүгүн ушул мусулман адамдардын сапаттары жөнүндө, сыпаттары жөнүндө сөз козгоп атабыз. Кандай кылсак дагы да жакшы болот, пайгамбар бизге кандай көрсөткөн, дин, Куран кандай көрсөтөт деп иншалла. Ошондуктан ушундай бир маанилүү темаларды козгоп атабыз. Тоокел тууралуу дагы, ошо үмүттүн тегерегин сөздөр да бул. Азирeti Ибрайым алейхиссаламды кыска айтайын. Ибрайым алейхиссаламды Аллах Таала буйрук кылат. Ибрайым алейхиссаламды кайра санаган Кудай Таала. Жубайы Ажар энебизди караганда балалуу болгон негизи. Уулу Исмаилди азыркы Кааба турган Маккага таштап кой деп буйрук кылат. Кыргызча айтканда ээн тал эрмечөл байке, киши жок. Ибрайым алейхиссалам Алла Таалага толук итаат кылгандыгы үчүн, толук тоокел кылгандыгы үчүн жубайын алып барып ошол жерге таштайт. Натыйжа эмне болот? Ажар энебиз ошол белгилүү бир убакыттан кийин эми себебин кылалык, продуктубуз, тамак ашыбыз азайып баратат, суу издейин деп Сафа Марвага чуркайт. Буну умрага барган бир туугандарыбыз билет. Анан устаздар ошол жерден айтат, Ажар энебиз Сафа Марвага чуркаган маалда Исмаил уулу жерди тепкилегенде азыркы биз ичип аткан замзам эмес чыгат, суу чыгат. Ошондо эмне сабак бар десе, Ибрайым алейхиссаламдын Аллага болгон тоокелчилиги ушу күнгө чейин канча миллиард мусулман барып ичип ташып кетсе да түгөнбөгөн замзамдын чыгышына себеп болду дейт. Замзамдын чыгышына эмне болду? Себеп болду. Маселен, ошол жерде көрүнүп турат, замзам чыккандан кийин ушу адамдар көчүп келип жашай баштайт. Кудукта эмне бар да уже? Суу бар. Анан жаңы көчүп келгендер Ажар энебизден сурайт экен. Уруксат берсең, бияка консок, уруксат берсең бул кудуктагы суудан колдонсок. Десе Ажар энебиз бардыгына окшош сөз айтыптыр. Жер да Аллахтыкы, суу да Аллахтыкы депчи. Ошол Ажар энебиздин сөзү ушу күнгө чейин амалда экен. Умрага барган бир туугандарыбыз билет. Мадинада болсун, Маккада болсун, замзамды тойо ичип атабыз, акча сураган эч ким жок. Демек, Кудайдын неси, мүлкү адамдарга бекер. Анан уже адамдар бир канча саны көбөйгөндөн кийин Ибрайым алейхиссаламга дагы бир буйрук келет. Каабанын ордун таап тургузуу. Жабраил периште Каабанын турган жерин проектисин көргөзөт.
Ибрайым алейхисалам уулу Исмайыл менен Кабаны эмне кылат, түптөйт. Ошол жерде 2 рекет намаз окуйт. Ана Алла Тааладан дагы буйрук келет. Ибрайым, жер бетинде бүтүн адамзатты ажылыкка чакыр. Кабаны эмне кылганы, таоф кылган чакыр. Десе Ибрайым алейхисалам, я Раб, бул чөлдө эч ким жок. Мен үнүмдү ким укмак эле дейт да. Десе Алла Таала айтат: Ибрайым, сен чакырык кылып кое бер, сенин үнүңдү биз жеткиребиз дейт. Мына коркпой айта алабыз, ушул күнгө чейин барган, умрага барган, ажылыкка барган бир туугандарыбыз Ибрайым алейхисаламдын чакырыгына жооп кылып барган болот. Ошончо адам ажылыкка умра кылып атат, ошолордун соопторунун бир үлүшү Ибрайым алейхисаламга сөз жазылат. Анткени Кабаны түптөгөн, кайра ордун таап чакырык кылган ким? Ибрайым. Анын чакырыгын пайгамбарыбызга пайгамбарлык жүктөп, пайгамбарыбызга ажылыкты 5-чи фарз кылып, милдет кылып, бүткүл үммөтү Мухаммадка ажылыкты милдет кылган, чакыргын жеткирген Аллах субхана таала. Демек Кудайга тобокел кылуунун натыйжасы бул. Башта эмнеден башталып атат беке? Ажар энебизди ошол жерге таштап кой буйругунан башталып атат. Өзүмдүн нафсиме сабак. Алла Таалага тобокел кылуунун 3-4 варианты бар. Биринчиси анын айткандарынан чыкпоо. Экинчиси анын тыйганынан тыйылуу. Үчүнчүсү бардык иштерди Кудайына таянып алып туруп анан кылуу. Бисмиллах, Алла Тааланын аты менен. Мен ойымча бул 3-4 эрежени ким карманса, Ибрайым алейхисаламдын, Ажар энебиздин тобокелде көргөн берекесин бул дүйнөдө адамдар көрөт иншалла. Сос менен мындай бир убактыбыз азайып баратат. Мүмкүн болсо бир кыска нуска жооптор суранабыз. Эгерде Кыргызстандын бардык жаштарына бир гана кеңеш берүү мүмкүнчүлүгү болсо, кайсыл кеңешиңизди берет элеңиз? Күнүнө минимум 11 беттен китеп окуш керек. Сон буйруса эми аракет кылалы. Аздан баштайлы. Мында хикматын айтып коелу. Күнүнө 11 беттен динине таандык, иманына таандык китеп окуса, иманы менен өлөт деген үмүт бар. Эгер үммөттү, элин жерин ойготом десе, анда күнүнө 200 бет китеп окуш керек болот. Күнүнө 200 бет китеп окуган киши өзүнө кошо үммөтү Мухаммадты да ойгото турган мүмкүнчүлүккө ээ болот. Жок дегенде өзүнө күйгөн киши, өзүнө күйгөн жаштарыбыз өзүн баш болуп, минимум 11 бет китеп карашыбыз керек. Бүгүнкү күнүбүздө жаштар кандай сапаттарын өнүктүрүш керек өзүндө? Бүгүнкү күндө жаштарыбыз эң биринчи кое турган нерсе туура иман келтирүү, туура тамактануу, туура уктоо, туура жашоо образын өткөрүү. Негизи ошол жаш адам өз өмүрүнүн багытын кантип туура аныктай алат. Өз өмүрүнүн багытын кантип туура аныктай алат. Бисмилла. Студент болуп, азыр как раз 11 класстар бүтүп атпайбы? Студент болуп шаарга келген, жоксо студент болуп башка шаарларга, мамлекетке кеткен кишилер эң башта чөйрөсүн тандаш керек. Мен 5 жылдык университет жашоомду кимдер менен өткөрөм? Кайсы чөйрөдө жүрөм? Бул бир. Экинчиси, андан кийин өмүрүнүн башка маалдарында дагы кандай адамдардын, кандай уровендеги адамдардын арасында жашагандыгын тандап алыш керек. Мен ойымча ошол жерден анын багыты, линиясы көрүнөт. Эгер чөйрөсү жакып элиндеги адамдардын уровени башка болсо, ал канчалык жакшы ойдо, канчалык жакшы пландарда болсун, багытын өзгөртө албайт. Демек чөйрө абдан маанилүү. Кыскача айтканда ошондой. Чөйрөбүздү оңдошубуз керек. Мусулман коомунун келечегине сиздин оюңуз боюнча эң көп үмүт берген нерсе эмне? Бисмилла. Биздин мечиттерге барганыбызда мен үмүттөндүрүп, жумада, орозодо, тарабий намаздарында көзүмө жаш алдырган бир абал бар. Жамааттын 90% чейинкиси жаштар болгондугу. 90% чейинкиси жаштар болгондугу. Шейиттер мечитинде дааратканасы бар, оң жак сол жагында. Мен дааратканадан чыгып, ажатканадан чыгып дааратканага баратсам, 10 класс, 11 класс 2 бала велосипедчен келип, анан велосипедин култап атат. Дааратка киребиз депчи. Велосипедин култап атса, бирөө сурап атат. Келечекте ниетиң кандай депчи. Десе, тиги велосипедин култап аткан жигит айтып атат. 10-11 класс. Шейиттер мечитин мындай бир карап туруп, келечекте ондан да кооз мечит салам дейт да. Десе, тигиде велосипедин култап атат да, сураган жигитчи. Сонун ниетиң бар экен, мен деле ниет кылып кое берейин, ниет бекер го дейт да. Бул жаштар бизге үмүт берет. Мындай жаштарыбыз арабызда болгон учурда иншалла
өссөк өнүгөбүз, аркага кетпейбиз деген ойдомун. Ошол күчтүү жана өнүккөн мусулман коомун куруу эмнеден башталат? Билим жагын, агартуучулук жагын кайра бир көздөн өткөрүп, патриот, элин, журтун, динин сүйгөн бир туугандарыбыз кайра бир кыргызча ыйынып деп коет го. Ыйынып ушул жакты колго алыш керек. Анткени кийинки 25 жылда бул мусулмандардын, мамлекетибиздин жаштарын кимдер окутса, кийинки 25 жылда ошолдой бир коом пайда болот ортого. Агартуучулук жакка салым кошушубуз керек. Агартуучулук билим жагына бармак басышыбыз керек. Жаштарыбыздын туура түшүнүктөрү менен, туура баалуулуктары менен, туура көз караштары менен окуп, чокутуп, тарбиялануусуна салым кошушубуз керек. Эгер бүгүнкү мусулмандардын бир сапатын оңдоо мүмкүнчүлүгү болсо, ушул кайсы сапатын тандамаксыз? Кайсыл бир кемчилигин оңдоо мүмкүнчүлүгү? Багымдат намазын мечитте окуу. Машалла, мен ушул жалган айтпай калсак дегенди тандамакмын. Себеби эми билбейм, барып ошого такалса керек. Жанагы жалган айтпасаң бүт баары өз бир нугуна түшмөкпү деп ойлоп койдум да, иншалла. Просто бул бир кишинин сөзү бар да. Не дейт? Качан мусулмандар багымдат намазына, жума намазына келгенде келсе дейт, ошондо мусулмандар өнүгөт депчи. Себеби намаздагы бара адамды оңдойт эмеспи? Мен эмеден байкадым да, Денис байке. Уйку жүрөккө байланыштуу нерсе экен да. Уктап уйкусу канбоо жүрөктүн өлүктүгүнө далалат экен да. Эгер жүрөк тирүү болсо, адам 6 саат 7 саат уйкусу канат экен. Эгер өзүм нафсиме сабак, мен багымдатка бара турган өзүмдөн эрк тапсам, анда жүрөгүмдүн ойгоо экендигине далил да. Жүрөгү ойгоо адамдардын саны бир чөйрөдө көбөйсө, ал мамлекет бутка турат иншалла. Эң сонун, урматтуу достор, буйруса ушул дайыма биз менен Максат Устаз көптөгөн биздин подкасттарыбызга келет. Сиздерде да кызыктуу суроолор болсо, ушул видеобуз аркылуу же Instagram баракчаларыбызга калтырсаңыздар болот. Биз албетте ушул редакторлорубуз менен биргеликте ушул суроолордун арасынан эң мыкты бир канча бир 10 суроо балким тандап, кийинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы устазыбызга узатканга же башка чоң устаздарга узатканга аракет кылабыз. Бүгүн буйруса биз адам баласынын жашоосундагы дүйнөлүк абалды өзгөртө турган эң бир маанилүү көйгөйлөрдү сүйлөштүк, ага болгон чечимдерди да беренге аракет кылдык. Албетте бул баары Куран же хадистин негизинде иншалла. Эң бир жакшы абалда кабыл алдыңыздар деген үмүттөмүн, себеби биз өзүбүз да Денис байке менен жакшы бир жоопторду алдык өзүбүзгө. Учурдан пайдаланып биздин Заман подкастыбызды колдогон биздин башкы өнөктөшүбүз Бакай Исламга чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан биздин эң бир даамдуу досторубуз Куликовго чоң рахмат. Дайыма ушул биздин командабызга, Кыргызстан коомчулугуна эң бир даамдуу тамактарын сунуштап алып келет. Жана биздин көрсөтүүлөрүбүз кайсыл жакта тартылат деп кызыксаңыздар, бул in-house эмерек салону. Өзүңүздөрдүн ушул үйүңүздөргө же офисиңиздерге, кеңселерге дагы ушул жактан бир сонун эмеректерди алсаңыздар болот. Кудай таалам ыраазы болсун. Жана бүгүн дагы өзгөчө устаз кошумча бир өнөктөшүбүз бар. Ушул өнөктөшүбүз дагы Агрокуш адал тоок эттери компаниясы. Ушул сизге бир жакшы белегибиз бар, ошону тапшырып койсок. Ошондой эле Неом курулуш компаниясына да биз терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат устаз, буйруса үй бүлөңүз менен ушул Агрокуштун адал эттерин бир даам татып, иншалла жакындарыңызды кубандырып сүйүндүрүп коебуз. Атайын убакыт бөлүп келгениңизге рахмат. Мына эми бул балким айтылбашы мүмкүн, бирок мына азыр түнкү саат 2-ден 27, жок, 2-ден 25 мүнөт, 24 мүнөт убакыт өттүр. Иншалла ушул убакытта устазыбыз менен биргеликте жалпы командабыз менен биз көрсөтүүбүз тартып атабыз. Сиздерге бир пайдалуу болду деген үмүттөбүз иншалла. Сизге да убакыт бөлүп келгениңизге чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы командабызга чоң рахмат. Дайым биз менен бирге болуңуздар. Жакшы комментарийлерди калтырып, биздин видеолорубузду дайыма бөлүшүүнү унутпаңыздар. Себеби жакшылыкты жайылтканга аракет кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.